Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү Доор үнү программабызда белгилүү кыргыз эл акыны сатирик Жолочу Ырысбаевди эскерүү боюнча сөз кылалы деп турабыз. Мына Жолочу Ырысбаев жакында эле 70 жаш курагына келип өтүп барып кайтыш болду. Эми Жолочу Ырысбаевдин мынакей калтырган анын экинчи өмүрү болуп жашап келаткан бүгүнкү күндө анын ырлары, тамсилдери, сатиралары жана бир катар чыгармалар мына элдин көкүрөгүндө сакталып келаткандыгы баарыбызга белгилүү. Мына Жолочу Ырысбаев жөнүндө сөз кылуудан мурда анын эскерип, Жолочу Ырысбаевдин мисалы үчүн жанагы обондуу ырларга айланып кеткен ырлары дагы бүгүнкү күндө чейин ырдалып келатканы бекерден эмес. Элдин жүрөгүндө калган, элдин эсинде калган дегендей. Анан кийин эми Жолочу Ырысбаевди мынакей экөөбүз бир айылда өскөндүктөнбү, чого мен агам болгондуктанбы, мына жүрөгүмдө дайыма эскерилип дегендей келатат. Себеби Жолочу Ырысбаев менен бир катар жылдар мынакей биз ал өзү ушу көлгө келгенде дагы көлгө келип, көлгө түшпөй, тоо арасында жүрүп, Каркырадагы Чаргыдук деген жер бар. Ошо Чаргыдуктун боюнда, ошол суунун жээгинде анан байланган ошол убактарда бээлер бар эле дегендей, жайында келгенде кымызын ичип, сүтүн ичип дегендей, Жолочу Ырысбаев мына ошол жерде не деген бир керемет ырларды, чыгармаларын жаратып кетти. Анан бүгүнкү эскерүүбүзгө мынакей биз Түп районунан келген атайын Сартылоого айылдан болот. Менин иним Шекербек Алиев деген акын бар. Анан кийин Шекербек Алиевдин дагы мынакей Жолочу Ырысбаевдин тирүү кезинде жолугушуп жүргөн мезгилдери болсо керек. Себеби кайын журт ошол Сартылоого айылынан болот, Түп районунун. Анан эми Шеке менен бүгүн азыр ошол Жолочу Ырысбаев жөнүндө биз маектешип, ал кишини эскерсек деген ойдо турабыз. Куш келипсиз. Рахмат. Анан эми мынакей Шеке мынакей сен бир катар ырларың чыгып дегендей окурмандарга таанымал болгон акындардын бирисиң. Анан эми Жолочу Ырысбаевди айтып атпайбыз. Мен баягы айтайын дегеним, бул Жолочу Ырысбаев тамсилдин жолборсу эле. Тамсил жагынан жазганда, сатира жагынан ушул кийин эле Байылда Сартылоогоевдон кийинки эле бизде сатирик акындардын бири ушу Жолочу Ырысбаев эле. Туура. Бирөө эле дегендей, Жолочу Ырысбаев бирөө эле дегендей. Анан эми ал кишинин жазган сатираларын, чыгармаларын өзүндө окудуң дегендей. Муну ушул киши менен мына өзүн айтпадым жогоруда, кайын журту Сартылоогойдон эле деп, силердин айылдан депчи. Бейшакалежан жеңем деп коебуз биз. Анан ушу кезип калган күндөр болдубу бул Жолочу Ырысбаевга? Ооба, адеп мен укчубуз биздин айылдын күйөө баласы, бизге жезде экенин угуп, бирок эми ал киши борбордо биз биякта дегендей кезиге албай ырларын газета, журналдардан, китептеринен окучубуз. Кийин анан 2005-жылы кезиштим ал кишиге. Азыркы президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич адеп кандидатурасын түптөн депутатка койгон кезде ошондо келип үгүт иштеринде катышып, Нышанбек Кочкоров журналист экөө жүрүп, ошол жерден бетме бет кезигип, мен ага чейин чынын айтканда Жолочу Жездени түгүл Бейшакан эжени да көргөн эмесмин. Кийин Бейшакан эжени көрдүк. Бир 3-4 жерде чогуу болуп калдык. Чогуу болуп, анан кийин бир тамашалашып, бир ирет ыр жазышып калдык. Андан кийин кезиги бир жазышпабы кылып неметкенге мындай болгон жок. Эми буйрубаптыр да, ошондой болду. 2005-тен бери билчүмүн ал кишини. Мынакей Жолочу Ырысбаевдин жогоруда мен айтып атам, ал сатирик акын эле депчи. Сен ошого жакындаш, үндөшүп келген акындардын бирисиң да. Анан эми ошол Жолочу Ырысбаевдин чыгармаларына кандай сар эсеп саласың? Эми Жолочу Ырысбаевдин чыгармачылыгына мен жогору баа берем. Түшүнгөн кишиге жанагы менде мисалы үчүн Сартикендүү сатиралар деген китеби бар. Ошону окуп көрсөң, эми түшүнгөн кишиге жана жалаңач дөөнү бутка чапкандай абдан чымчыкей менен сөз менен, ушу көркөм сөз менен абдан сонун жеткизип берген. Да, мисалы үчүн тамсилдери, сатиралык ырларын окусаңыз, тамсилдери жанытма сыяктуу жазылган, айрыкча жанагы бир чоң дорго сайыз убагындагы кийинки деле анткен алмай жулмайларга кыйытып айткан сөздөрү бул түшүнгөн кишиге абдан мааниси терең, баа жеткис байлык деп эсептейм мен. Абдан жакшы жазган. Жолочу абандагы мынакей арынын уусу ачуу, балы таттуу деген сатиралык китеби бар негизичи. Бул да чоң китеп чыккан нерсе.
Mana ошондо дагы sen өзүң айткандай аарунун чындыгында уусу ачылып атты чакканда. Жесең балык атты. Жолочу Рышбаевдин да ошо сатираларын окуганда ушундай эле да. Аару чак алгандай. Ооба. Ошондой аару чаккандай кайра өзүн балыкты өзүнүн айымын өзүн эмдейт дегенде кайра ошо чаккан жерди бал сыйпап айыктыргандай эле да. Барайын дес баарынан көп балчы элек барайын десең жан керек дегенин окуп 2 күн күлдүм эле. Каркырада жүргөндө ошо балчелекти көрүп жазган го. Баарынан көп балчелек барайын десең жан керек дейт. Арлачак коркту да. Туура. Ана эми ушул сен дагы калемиңе жарган ырлар бар болуш керек да. Жолоч Чезде ошол чыгармаларын көргөндөн кийин, өзүнүн чыгармаларын окугандан кийин 1-2 ошол арнап көзүн тирүү кезинде жазылган ырларымдан 1-2 бар эле, ошону окуп берсем болот. Жакшы болот. Той кылчы деген бир ырым бар экен. Колума тийип китебиң, унутулуп жээрим ичээрим, түн катып окуп отуруп, түйүлдү күлүп ичегим. Кай бирде күлүп каткырып, кайра окуйм көздөн жаш чыгып, жаткын деп тилдейт аялым, жатабы шайтан азгырып. Кумарбыз куйкум жакшырга, каттайсың сейрек айжылда, болсо эле сенче болгондур, устатың жездең байдылда. Жаза албай турам сестенип, жайың бар мага жезделик, жалпакын баары бириксе, жаза албайт тамсыл сенчелик. Тоолуктар билет сөз баркын, той кылчы эми тез келип деп жазып турмун. Жакшы. Эми бул Жолочовадагы бирке Шайлыбек Дүйшөев менен акын, кыргыз эл акындары Кыялбек Урманбетов менен дегендей көп жылдар ушу Каркырада чогуу болгондун күндөрү бар да. Мен да чогуу болгом дегендей, мына ошолордо ошо жерден телекке тартылып, алардын ырларына жазып алган ушулар көп элестелип кетет да. Ана эми Жолочованы мен баягы бала кезден жакшы билгендиктен бул киши алгач ушу биздин түп райондо ошол мезгилдерде коммунисттик эмгектеген кеңеш бар эле. Райондук кеңеш. Кийин элдин үнү болду. Кийин элдин үнү болду, туура. Ана ошолорго байма-бай ырлар чыгып турар эле да. Анан кийин область гезитке чыгып турду. Анан республикалык газеталарда, журналдарда чыгып турду дегендей. Анан эми өзү дагы ушу журналистика факультетин окуп Бишкектен. Анан эми чыгармачылыкка терең аралашып кетти да, сүңгүп кетти. Анан эми сулууларга суктанууга акым деген дагы мынакей анын сөзүнө жазылган ыр азыр бүгүнкү чейин ырдалып келет да. Ооздон түшпөй эмгиче канча жыл болуп калды, бирок кээ бир ырлар 1-2 айдан кийин эле унутулуп калып атат. Бул кишиники ошол ооздон оозго, тойдон тойлорду ырдалып, экрандан түшпөй, элдин оозунан түшпөй ырдалып келаткан. Бул дагы мен ойлойм, таасын сөз менен жазылган бир накта таланттан жаралган чыгарманын бири деп. Эмнеген текст сулууларга суктанууга акым бар деп жазылган. Туура жазылган. Турмуштан алып туруп эле көркөм сөз менен жакшынакай жеткиликтүү кылып берип койгон. Туура. Дагы ырга кезек берели анда. Акын сатирик Жолочу Рысбаевка дежо. Айылдын мык чигери болгон менен, аз-аздап калем кармап койгон менен, тең элиш кайда бизге чындыгында, омоктуу жолоочудай жорго менен. Ал жазса бардык сөзү бышык болуп, мен жазсам эл окубай кызык болуп, жолуңдан жолоочудай жолборс чыкса, айластан каласың мышык болуп. Акым жок сын айтышка дарегине, баа берем бал муштамган калемине, жатык тилде жазылган ырларым ол жарап турат элинин керегине. Мекенчил эл дегенде күйүп жанып, ыр дегенде жеңдерин түрүп салып, басканы дале шайдоот баласымал, баратса да чачтарын күмүш басып. Талантың океандай ташсын толсун, баа берер, наам берер калкың болсун, өмүрүң өрнөк болуп урпактарга, ырларың дат баспаган алтын болсун деп жазган экен. Рахмат. Бир эми быйыл Жолочу Рысбаевдин кайтыш болгонуна мынакей ушул апрелдин аягында 30-сунда кайтыш болду, 2-майда жерге берилди. Алача көрүшүндө. Биз барып да топурак салдык дегендей. Мына ошо эскерүүдө дагы баягы эстеп ошол өкмөт дагы катышып дегендей ошол мезгилде сөз сүйлөдүк, биз дагы айттык дегендей. Эми Жолочу Рысбаев чындыгында Чааркудуктун баягы Каркаранын жөнүндө жазган ырлары көп бул кишиники. Мына ошол Каркара жөнүндө мисалы үчүн ошо кетип бараткан жайлоонун кечи жөнүндө, булуттардын көчүп бараткандагы мезгилдери жөнүндө жазган, чагылгандар жөнүндө жазган ырлары, анан Чааркудуктун суусу жөнүндө жазганды эмнеге бир керемет саптары бар. Баягы дааласын турат таш күнүгө сууга киринтип деп баягы Чааркудукта жаткан сууларды, жана суудагы таштарды ушундай кылганда, анан жанагы жылкылардын жанагы бээлерин айтып атпаймынбы, жанагы эмесинин кымызындагы кулунунан талашып мен ичип алдым окшойт деп тамашалап жазгандары көп да. Куураттык бизда бээлерди кулундан эмчек талашып деген жери бар болуш керек. Кулундан эмчек талашып деген бар. Туура да. Эми кымызда ушундай экен да. Ошондой болот да. Анан бери мына өтүп кетти мезгил, анан өзүң дагы жакында ушул эмеси 40 болду окшойт, барып келдиң го дейм.
Кыркына Бейшаканеже кабар берген экен. Андан кийин барып ошол Бишкекте болдук. Bir kafede болдук. Ал жерден жана аттуу баштуу атактуу акындар, жазуучулар мен тааныгандан Дүйшөйүп, Шайлебек аба, калемдештери Кыялбек Урманбетов, Кыялбек аба ошолар жүрдү. Жанында да мен тааныбан ар жакта Байма Сүтенова эже отурду дегенде ошол таанып жүргөндөрдөн мен баягы эл оозун илип эл көзүнө көрүнүп калган кишилерден ошо Сыймык Бейшекеев өкүл баласы экен. Кызмат кылып жүрдү. Ал жигит чуркап кызмат кылып нагылып бөгөлүп отургузуп дегендей ошондой жүрүп кыркын өткөзүштү. Куран окуп ошол бата кылып арбагына багыштап Куран окуп кайра келдик ошол. Эми ошол мезгилге дагы мынакей Жоло Чырышбаевга арнап жазган бир коштошуу деген ырым бар болсо эле мен. Ошол коштошуу ырым бар эле. Ошол жездеге топурак сала албай калдым, бирок ошол каза болгон уккандан кийин эле отуруп бир коштошуу ырым жаздым эле. Эмнегедир мындай сиз айтып атпайсыз жүрөгүмө жакын абам болгон, айылдаш болгон үчүн деп мен эми баягы 1-2 жолу кезигип анан айылдаш эжем аркылуу жезде болуп аткандан кийин мен дагы чыдап отура алган жокмун. Эми бара албай калсам дагы ыр менен эскерүү коштошуу ырын жазып коеюн деп төмөндөгү коштошуу ырын жаздым эле. Уnuttурбайт ырларың Жоло Чырышбаевдин жаркын элесине. Сатиранын арстаны деп аталган Жоло чакын өтүп кетти катардан, ополтоодой акынынан айрылып, окурмандар көздөрүнө жаш алган. Элден угуп келет деген дайының, эңсеп күтчү жыл булактай айылың, жолуңдулап жайлоо жака бет алсаң, жолдон тосчу сартылогой кайының. Каркырада эсалам деп жайкысын, кашың алып кары жаштын жалпысын, ырларыңан тоо жаңырып каткырык, ыраз элдер айтышчу эле алкышын. Тааныш, тууган, жашаган эл андагы, ташта тааныш, үнсүз жаткан сайдагы, тоо башынан ыр издеген өзүң жок, томсоруңку тиктеп турар айдагы. Сергип ал деп бейпил кылган дүйнөнү, сезим козгоп ырын сунган түндөрү, селкилердей бажырая карашкан, сени жоктоп ыйлап турат гүлдөрү. Тоо тектеп ишин кылган жолчулар, тоо башында жылкычылар, койчулар, селттей түшүп сенин жогуң эстесе, сенин сөзүң жомок кылып олтурар. Жол боюнда көк кумтулган теректер, жолун карап күткөн жандай элестер, жок экенин билсе дагы катарда, жокесизди эч унутпайт элет жер. Сатирада дабир бийик чокурап, сага эми Куран гана окулат, унуттурбайт элесиңди ырларың, ушул болсун менден бир уш топурак деп жаздым эле. Рахмат. Эми мына чындыгында Жоло чогам ушу Каркырага барганда бир ыр майрам болуп кетер эле да. Өзүнчө майрам болуп. Чого жүрүп калдыгынан кийин ошол элдин баары, жанакы малчылардын баары, мал баккандардын баары тең. Анан Жоло чогамдын сатиралык саптарын угабыз деп келип, ал киши ушундай толкуп бир тоонун этегинде туруп алып окуйт эле. Чарытуптун суусу чамына агып аткандай. Баары эле кыран каткы эле жыгырып калар эле. Анан далай чого жүрдүк. Анан эми сагадагы мынакей ушул эскерүүгө келип, атайын бизге катышып бергениңизге дооруна чоң рахмат, шеке. Анан эми ошол Жоло Чырышбаевдин бай сөзү кургак болбосун деп, анан Жоло Чырышбаев менен бирге жүргөн ошол жана Каркырада тартылган кадрлар бар эле. Телегөчүнөн бирдиктен ошол назар салып көңүл буруп көрсөк. Эң сонун болот, жакшы болот. Тилинин тикени, күлкүсүнүн күчү бар сатирик акын Жоло Чырышбаев азыркы ушул мезгилде Мидин, Райкан, Байдылдалардын жолун улап эки тизгин бир чылбырды кармап келаткан кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал калемгерлерден. Анын чурмок, оозуңа таш, ой шумдук, апчики чүчүңүз, мен Мидин эмесмин, Мидин деле мен эмес, ачу таттуу аралаш жана какабасаң муштабайт элем деген жыйнактардын автору. 1988 жылдан бери СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. Жөжө акын жөн болбогон из өчпөйт, жөн кылыштын мындайларга миз өтпөйт. Жолочу сен жөн эмессиң билип кой, жөн акындын сатирага түш өтпөйт. Окшош дешет асылдарга асылды, ошон үчүн кыргыз билет атыңды, өрдөк мурун болгон менен Мидиндей, өрдөгү жок шумкарлар жазылды деп кыргыз эл акыны Шайлебек Дүйшөйүп да бекеринен терең баа берип жазбаса керек. Жыл сайын акын өзү туулуп өскөн кичи мекенине келип, айтылуу Каркыра жайлоосуна бир эс алып кетмейинче эргүү ала албайт. Өздөрүндө дагы кетип барам Каркырага, калгансып жандын жарымы Каркырада, ак булутуң колу калып булгалактайт, ал дагы даярданып каршы алууга деп жазат. Бул сапар Жолочого жалгыз келбей, калемдеши
Кыргыз Республикасынын маданиятта эмгек сіңірген ишмер Кыргызстан жаштар сыйлыгынын Байдылда Сарнокоев атындагы эл аралык сыйлыктын ээси белгилүү акын Кыялбек Урманбетов менен бирге келип, Каркыранын башы Чаркудукта эс алып жүргөн жерден кезигип, аларды кепке тарттык. Акындар жүргөн жери асылдап коет. Мына сиздер келип Каркыра Чаркудукка деген жолучуба. Жылга келип эс алатпайсыз бияктачы. Мына быйыл да келипсиз бияка. Эми келдик, келбей турган жер эмес, келчү жер. Анткени жаш өткөн сайын бул жаштыгың менен балалык кезиңди көбөйт экенсиң. Мана балалык кезим ушул жерде өткөн. Ушул жерде өскөнмүн. Бул жерге мен жыл сайын келип турууга акым бар. Ансыз тура албаймын Каркырасыз. Келип бир 5-10 күн же бир айбы жатып жакшынакай эс алып кетсем, көзүмдө толуп, көдөнүмдө толуп, өзүм жаш жигит болуп кайра кайтамын бул жерден. Эми мына 60-тан ашып калдык, 70-ке жакындап калдык. Эми жашыра турган эч нерсе жок. Бул жаш өткөн сайын көлдөрөңдүн үстү менен көлөкөлүү жерде качырып калат экенсиң. Мабареки касиеттүү Карагайдын түбүндө отурабыз. Каркыра деген жердебиз, мына ушул жерде. Козудай телчип өскөн жер, кой айдап далай өткөн жер, балакай бери келчи деп бадалы беттен өпкөн жер. Үйрүлүп чуркап келемин, үзүлгөнчө жилигим, кайталай берсем түгөнгүс Каркыра менин киминим деп коем. Мына береке капчыгайы, карагайы, таалы барды жада калса тикенеги да мага ушунчалык жумшак көрүнөт да. Бул жерсиз мен жашоом кандай болмок билбеймин. Ар кимдин жүргөн жери, туулган жери Мисир деп коебу. Анткени бул өзүм түптүкмүн да. Баратканда түпкө мен балкылдап кетет бүттенем. Чаң каят көзгө тоолору чайкагандай сүт менен. Аш берсе жебей баш чайкап, абасын жутуп күчтөнөм. Туйгундай шаңшыйм оболоп, тууган жер шумдук күч белем. Колтойсам дагы эркелеп, мен коштошкум келбейт түп менен деп. Келатканда ушунча бейнесин көргөн баладай эмчегемпидей болуп келемин. Кетип атканда да белек бирөөнүн үйүнө же бир жака айдалып кетип бараткандай болуп, мойнунан байлап араң кетем шаарга. Бул жер мага абдан жагат. Бекерден үй салбапсыз да бияка. Бекерден коныш кылып коеюнчу деп. Анан Каркыра десе ошо эме каалап турганда ушул жакты дең. Болутуң калкып асмандан, бүркүтүң шаңшып асмандан. Окмуштай жерсиң Каркыра, уялат киши баскандан. Көздөгөн жерге жол узун, көптүктеп карап жол үчүн. Балтектер үрбей шипаңдап, барганда даяр конушум. Төшөлсө сайда кумдары, төрлөрүң аркары кулжалы. Колуңду салсаң чайкатпай, кошкуру бүркөт суулары. Кылганың кара теңирдин, кылт этсең кеттиң эңилдиң. Баалыгы көңүл азгырат, балтырындай келиндин. Керемет кооздук танбайсың, кемпириң кыздай жандайсың. Өчөрү мен өрөпкүп денең козголуп, өппөлө бие жаздайсың. Чоң кичине карагай, чоң ата менен баладай. Көз сүзгөн үйдү имерип, көкбукка жүрөт аралай. Ар жерде желе конушу, айгырдын чыгып добушу. Калчылдайт жаш байтал, калтырай түшүп соорусу. Эбаккы черди таратып, эс алуу менен тагатып. Куур аттык бизде боз бээни колундан эмчек талашып. Ошол бейлер болбосо, ортобуз кетмек раактап. Ар жылы сайын төрөткөн айгырга чоң рахмат. Маанайым түшүп эңсейм мен, малчыдан айтчы эмнемгем. Жыргал жер экен Каркыра, жылкычың болуп келсем мен деп. Иштеги черди таратып коебуз ошентип. Аздан. Эми жолочуга бияка жалгыз кирген эмес экенсиз да. Убагында да Байдылда та келип кеттилер бияка. Бул жерде Каркыраны көрбөгөндөр көксөйт. Көргөндөр ыраазы болуп кетишет. Каркырага бардык. Бул эми канча кылган менен тарыхый жери бар го эми. Кыргыздын жеринин баары эле кооз болот. Келатсаң суу менен жол өрүлүшүп турат. Карагайы, кайыңы барлыгы өсүп турат, көңүлүңдү көтөрүп турат. Кыргыздын жеринде жер кайда айланайын. Эми бул жерге мына ушул жерди көрбөгөн өзү көлдүк болуп туруп мына береке Кыялбекти 2 жылдан бери арбадым. Шайлоо көкөнү.
Көлдөн чыкча меселе да. Уят эмес пе? Карканы көрдүңөр билсем, көрөлекпиз дейт. Кантип көрбөй мен кыргызмын деп айтасың, өзүң көлдүк болсоң. Барып бир көрүп коюшуңар, жаманбы, жакшыбы, жагабы, жакпайбы сага барып Каркыраны көргөммүн. Каркырада болгом. Ал биздин жайлоо деп кичине көкүрөк керип мактанып, жаман болсо да жакшысын чыгарып кеткен бул акындардын милдети өзү. Анан буларды айтам неме деп. Адатым бар, үйдө чечен качыр минсем тулпарлуудан озуп кетем. Өгүзөлбө, арабасынба өтүп жатат эртегештер. Кажынып калайыммеге карманганым сыя дептер. Шаңдантып жашоону шарактап түшкө кирет Шайлообек Кыялбектер деп. Мына ошонун бирин мен түшүмө кирип жүргөн, өзүмдүн иним жолдоштой болгон, тең туштой болгон акындардын апасы бир деп коет бизде. Апабыз бир оңой акыл эмес бу дагы. Өзүңөр билесиңер, кыргыз эли толук билет. Мына кимди Кыялбекти эшите келдим атайын. Көргүм бу жерди. Мына Кыялбек жогоруда жолочугам тамашалап айтпадыбы? Кыялбек көлдөн чыкча меселе Каркыраны көрөлү экен депчи. Бу кандай экен деге? Эми Каркыранын аты мурдатан угуп эле жүрчүбүз. Баягы Манаста Көкөтөйдүн ашы өткөн жер деп. Каркыра десе кең жайы ушунчалык. Ошо Көкөтөйдүн ашын берерде да жерди тандашат эмеспи? Кай жерге Жети Дубандан эл келет, ошонун баарын батыра турган жер барбы деп. Ошо Кыргызстандын баардык жерин карап келип ушу Каркырага токтошот эмеспи? Ошо бабалар деле ушундай жерди жер дегенден кийин жөн адамдар эмес да. Ошо жер соорусун тандап анан келген элдер да суктанып карасын деп анан көркөм жерди тандашкан да. Бир чети бабаларыбыз ошо жерибиздин сулуулугуна суктанып кетишсин, тегерек четтен төгөрөктүн төрт бурчунан келген эл деп. Анан Каркыраны ошо бабаларыбыз бекер тандабаптыр. Ошондо Каркыра мындай көкүрөккө жат болуп эметип калды эле да. Анан ошондо зээн кейип, мындай Каркыраны көрбөй жатып эле жиним келип, мен да бир ырымда Аламан баш деп ыр жазып ошондо де-факто гезитине чыккан. 7 облусту мен да сатып салгам. Ошонун башы мындай да, башын эле окуп коеюн мындай. Эй кыргызым, жетет сага жер кепең, эч убал жок намысыңа келбесең. Жең ичинен үзөң кугуш кетти го, мен да сатам ажолордон кембекем. Көлүмдү сатам ким алат, төрүмдү сатам ким алат. Өлүмдү берсин кечинен, көрүмдү сатам ким алат. Каркырадан кемип калбас кең мекен, казактарга берип койсок эмнекен. Макмал жерди 40 жылкыга алмашкан. Манаптарың менден дагы эрбекен. Күнүмдү сатам ким алат, үнүмдү сатам ким алат. Үйүмдү калтыр өзүмө, чүйүмдү сатам ким алат деп. Ошо 7 облустун баарын сатып чыкканбыз, мындай ич күйгөндүктөн жазылган эле да. Мындай сатам депчи. Бул Каркыраны деле атам деле көрбөй калды го, раматылык. Совет аба. Ооба, Совет Турманбетов. Анан ушундай жерге келип алып, мен өзүмчө ойлоп атам, жана да айттым эле, мындай жолоо чабап келди да чынында. Ушу Каркыраны көрбөй туруп, анан кантип кыргызмын деп жер бетинде басып жүрөсүң деп эле айтты да бул киши. Ошо көзгө чуккандай айтат эмес, жана сатирасында жазгандай. Ошон үчүн бияктын чымындары да башкача экен да, түз эле көзгө кирет экен. Ушу жолоочу экен, мындай ар бир өнөр адамынын өзүнчө чымыны болот дейт. Ошо жолоочу абанын чымыныбы деп ойлой баштадым. Бул киши да ар бир сатирасында жазганда жанакы алдым жуттумду жазабы, элге ошо терс каармандар жазганда ар биринин көзүн чукуп жазат го сөздөр менен. Бияктагы чымындар да түз эле көзгө кирет экен да, башканы карабай. Балыктар кандай экен биякта? Балыктары мыкты. Эми балыктары кандай айтсам? Мен бияка форель бар дегенден жана башка жерлерден форель кармап жүрөм да. Аякта блесна, воблер деген атайын эмелер бар,
жалтырак темир эмелер. Ошолор менен тартып келсең түшчү да. Башкалардын форелдери. Биякта антип түшпөйт экен, бияктагылар али бузулду экен да. Нукура байоо кыргызга окшош экен. Мындай куртту гана жейт, тазасын. Түгүл могу көңдүн алдынан алынган куртту барып салсаң түшпөйт экен да. Себеби көң жыттанып турат. Балыктын тазалыгы да ушундан көрүнүп турбайбы? Атайын берки жакшы таштын астынан же мындай топурактуу, майлуу топурактуу жердин куртун алып барсаң түшөт экен, мындай көңдүн топурагына түшпөйт экен да. Эми Кыялбек жана Совет абамды эстеп кетпедикпи? Кетпеген. Ошо кишинин баласы да бул. Акындан акын төрөлгөн бул чанда гана болот. Ушул Кыялбек гана бар. Жок, бар эле да, толтура эле да. Жок, ошо ырдын касиетин туюп. Кемел Белеков бар, Абдулда Белековдун баласы, Акын Күрүчбековдун баласы, берки Сабыр Күрүчбеков бар. Сендей кастырылып, ошо кишинин каламын жерге таштабай, атан өлсө Замирбек Үсөнбаев бар. Атан өлсө ким бар деп койчу эле кыргызда. Атан өлсө тайлак бар деген. Мына ушул жигитке айтсак ошону жарашат да. Ушундай каркырадай жерди көрүп алып, мен ошо атамдын жанакы тууган жер деген ырын эстедим да. Ар бир адам өзүнүн тууган жери менен сыймыктанып эметет этмеспи? Мына жолоочу абада азыр айтып отурбайбы? Мен бул каркырага келмейинче, бир жылда бир келип кетмейинче жаным жай албайт депчи. Анан атам да ошо тууган жерди көкөлөтүп жакшы жазганда ошо ырын эстеп атам. Тууган жерден мындан артык бериш кыйын го деп ойлойм. Ошону атамдын ырын окугум келип турат. Тууган жер деген. Илгери хана балкан өткөн экен, дегени деген болгон өктөм экен. Кабарын угуп калып күнчүлүктү, какшаалдан уурдап алат туу күлүктү. Хан ойлойт, чөлкөмдө жок күлүк таптым, агудай малга бастыр күлүк артын. Саяпкер таптай берет, сынчылар мактай берет. Аш болот айыл бала чака келип, күлүктү кошуп ийет бата берип. Эртеси аттар келет алка-шалка, туу күлүк күлүктөрдүн аркасында. Абалкан жаман жоруйт, жолум тайган, айткын деп кыстап сурайт Толубайдан. Толубай айткан дешет сөз теңирин, күлүккө чөбүн бергин өз жеринин. Айткандан ал тесе көп ашык кылып, алдырат чөптүгүн түн ташыттырып. Саяпкер таптай берет, сынчылар мактай берет. Той болот айыл бала чака келип, күлүктү кошуп ийет бата берип. Эртеси аттар келет ортосуда, туу күлүк күлүктөрдүн ортосунда. Абалкан жаман жоруйт, жолум тайган, айткын деп кыстап сурайт Толубайдан. Толубай айткан дешет сөз теңирин, күлүккө суусу керек өз жеринин. Айткандан ал тесе көп ашык кылып, алдырат сууну күн түн ташыттырып. Саяпкер таптай берет, сынчылар мактай берет. Аш болот айыл бала чака келип, күлүктү кошуп ийет бата берип. Эртеси аттар келет күн батаарда, туу күлүк онун чаттын катарында. Абалкан чындап жоруйт жолум тайган, айткын деп кыстап сурайт Толубайдан. Толубай айткан экен сөз теңирин, күлүккө абасын бер өз жеринин. Чындап келсе, мына чөбү да бул жердики мыкты, суусу да мыкты экен. Ушу чөбүн да алып кетсе болот, суусун да ташыса болот. Анан абасын кантип алып кете аласың? Мындай абаны ушу жерден гана дем алышың керек. Мына берки
могу талааларын кыдырып аралап жүрсөң эле буркурап турат экен да бир шумдук биз билбеген чөптөрдүн жыттары. Ан өмүрүңдү узартам десең ушу каркырага келип жашаш керек экен деп ойлой баштадым да. Өмүр зар деген, өрүк зар дегендей эле, өрүктүн бакчасы, өмүрдүн бакчасы дегендей да. Ошо өрүк зарды деп едим, өмүр зарды ушундай ушу өмүрдү мен кандай кабыл алам, ошондой жаздым эле да. Көз жетпейт көрдүйнөнүн тереңине, сөз жетпейт кайрымы жок кереңине, күмүштөй күндөрүмдү күйүп алып, үлүштөй кайрамага берерине. Жашайбыз бала күтүп, кайрым тилеп, жашайбыз жаралгандан кайгы муң жеп, жан барда арман жоктой гүлдөйлүчү, жашайбыз дагы канча ай ким билет. Бал сунуп уу чирген жашоо жалган, байлыгың бийлигиң да кошо жалган, биз кетсек комуз калат ырлар менен, билгенге жалгыз чындык ошол арман. Жолоочу жол таба албай бала күнгө, жоголот айтып койбой кабарын же. Алтындай ай жылдарды артка таштап, алдыда андан кымбат табарым не? Бейттер карызыңды козгоп сурап, адамдык парызыңды боздоп турат. Берерим бир уч гана боз топурак, аларым бир уш жана боз топурак. Жыл жыйналбай мезгилде көп аласабыз, жылт этип күмүш күндөр калат алыс. Эң кымбат күлгүн жашты жолго чачып, эй досум кайда шашып баратабыз. Октолот өргө кетип сайран өмүр, токтолот көргө жетип кайран өмүр. Бир күндүк ырысыңа күлкү минип, миң жылдык жаш сүйүүнү байлана жүр. Датымды айткым келет теңирге мен, асылды теңеп койгон темир менен. Асылды табамын деп алтын издеп, асылды жоготобуз өмүр деген. Биз анан 3 илтик болуп атабыз мындай. Бул эми орусча жазып жүрөт, бирок мындай жүүнү тирүү деп коеюнчу. Ооба, уулум аты Дастан. Анан бир чети медалдын эки бети бар дегендей, орусча жазганынын жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жакшы жагы орусча жазса элге бата алынып берип дүйнөгө чыга турган болсо, мындай даңгыр жолда Чыңгыз Айтматов деле орусча жазган үчүн ушунчалык кетпедиби? Бирок экинчи кейиштүү жагы ушу өз эне тилинде жазбаганы, бирок мейли эң башкысы мыкты жакшы чыгарма жаратканында да бар кыргыздын атуулу катары, кыргыздын жараны катары чыгат да. Келем Дастан. Мына атаң айтып калып атып, аталарың чоң атаң да акын эле дегенде, өз атаң да акын экен, Ооба. Ушул боюнча ырым бар. Я рассеян, вечно летаю где-то. Может потому, что я сын и внук поэта. Ушул эки сөздү улап жибере элекмин. Анан бул жыл Россияда өзүм окуйм. Бул жылы атамдын кечеси өткөн. Мен келе албай калдым. Ошол бойдон тияктан атама арнап бир ыр жазып жибербейген. Ошол ырды окуп коеюн дегем. Рождение поэта в человеке. Тьма, шум, людно. Сижу в трюме судна. Сон становится вещим. Я о многом думал, дум моих не счесть. Они накрыли меня как купол. Спросил, зачем я здесь. Я не хочу стоять на месте, быть средним, быть в большинстве. Головой кивая лжи, как лести. Отказываюсь, это не по мне.
Я видеть перестал, как все, замечаю, как высок потолок. Теперь живу и вижу в темноте, будто солнце освещает порог. Моих мыслей напряженный накал бросает тень мою вещей, четче отражений зеркал, становясь сутью моих речей. Я встал, отряхнулся, вышел из трюма, увидел палубу, никого здесь нет, спросил, кто я, устав от людского шума. Тишина в темноте ответила: ты поэт. Жакшы адамдарга жакшылык оошкондой эле таланттарга таланттар да оошот окшойт. Кыялбектин атасы Совет Урманбетов дагы улуу өнөр дүйнөсүнүн адамы болгон. Жайлоодон Кыялбектин уулу Дастандын дагы ал орус тилинде жазса да акындык дүрмөтү бар экенине кубанып өзүнчө ойдо калдык. Бул күнү Кыргыз теле радио берүү корпорациясынын режиссеру Сагын Ниязалиева да биз менен бирге болуп жайлоодогу элди чогултуп, жайлоо театр тибинде чыгармачылык өнөрлөргө орун берилди. Эми бул жерде аяз атыдагы кыздар дагы отуруптур, эми аялдарга ачык айта турган, кыздарга кыйытып айта турган бир кебим бар эле. Ошону айтып коеюн эмес дегенде. Аялдар сүйлөшпөйүн кимиң менен, аруак бий, аруу сезим бийлеп турат билинбеген. Аярсыңар, назиксиңер, нассыңар, ак көпөлөк канатындай дирилдеген. Аруак сулуусуңар, ыйыксыңар, арыстандай эркектерди сыйынттыңар. Аязда да алоолонтуп махабатты алаканга салып алып жылыттыңар. Бал сүттү бала соргон көкүрөгүң, бала бойдон калбаганга өкүнөмүн. Баш чайкап басып кетпей капаланып, баарыңардан бир кеп бар өтүнөрүм. Ай билбеймин эминеде жер экен, айтпасамбы, айтсам бекен. Упчуңарга ак жагатпай сүйүгат, уурунун колу кирип кетпес экен. Кантип гана ажарыңды айтамай, бет алдыман чыккансыды күлүп күн. Бу дүйнөдө сенин барың байкабай, мен аккууну сымбаттуу деп жүрүпмүн. Шүйдүрүмгө жуунуп жүргөн гүлсүңбү, наристедей наздыгыңды сүйүпмүн. Укпай жатып сенин шыңгыр күлкүңдү, тоо булагын тунукко деп жүрүпмүн. Чептем бекем сезүүчүмүн өзүмдү, капысынан карай калып көзүңдү. Бир жылт эткен учкунуна күйүпмүн. Мурда сенин көз отуңа өрттөнбөй, дүлөй болуп сокур жашап өткөндөй. А мен күндү оттууго деп жүрүпмүн. Акын жана кыз деген атамдын китеби чыккан. Ошонун ичинде Акын жана кыз деген ыры бар да. Ошону мындай жазыптыр. Кыз суу бойлой гүл терип, кылыктанып бараткан. Гүл дагы кыз үзбөңүз, үн жаңырды нараактан. Мурчуюп кыз алыстайт, мунун несин кызганды. Гүлдү кыз дейт, байкуши билетимиш кыздарды. Кыз түшченде салкындап, сууга түшүп келаткан. Көрктүү экен чачыңыз, добуш чыкты жел жактан. Карады да кылчайып, катуулатты кадамын. Дени сообу деги бул, делебесиң карагын. Кыз кечкурун шиберде китеп окуп олтурган. Кайсы китеп карындаш көңүлүңдү толтурган. Кабак түйө бултуңдап, ката койду колтукка. Билеп ушул шайкелең сыр экенин толтура. Бирок кыз да билбеди толгон өмүр сырларын. Ошол тентек жигиттин окуп жаткан ырларын. Кыргыз казакша сөйлөгөнүң жан деритип, кыргызча сүйлөгөнүм кан деритип, керемет Алматынын осо түнү келаттык иштен сынап баа беришип. Кептериң домбуранын добусундай, келбетиң кыргызымдын кобусундай, жан дүйнөң сезимиңдин арбап барат, жайлоодогу экелдиң консундай.
Göz менен атып турдуң сен жибербей, гөлкүлдөп бекем устап мен жибербей. Элжиреп баян еттик махабаттан, эки элдин ортосунда элчерердей. Сагынтып аткан таңым баткан күнүм, сабийдей эске түстүң дагы бүгүн. Маңгылык элестериң көз алдымда, махабат ару дүйнө сырдуу дүйүн. О, Даврен, азыр казыр эми кайта этелек. Ойлосом осы жерден айла кетет. Коргосундай жүрөктү жаншып жатыр, кол булгап кос айтышкан автобекет деп. Сыласаң кайрып чачымды, сый кылып сага башымды. Кайчыңдын сайып учуна карматкым келди жанымды. Карасаң эрип четимен, каяка барам эми мен. Кубанды колуң кармаса курушуп турган кезигем. Жок тура көңүл күлтүгү, жодурай карап күзгүнү. 10 мүнөт эмес астыңда отургун бар 10 күнү. Төшүңдөн тийсе урчугу, төбүмдүн кетип тынчтыгы. Эң кетип жыттап ала албай, эки кол санды мыкчыды. Көшүлсө жанды тарагың, көлкүлдөп эли эрип барамын. Унчукпай койсоң келгин бар, устараң мизин жалагым. Ал жерде кайдан еришмек, аңгыча бүттүң тегиздеп, айла жок жүрөк ордуна акчаңды сундум меңиздеп. Арман кылып чыгып кеткенмин. Эли каалагандай эле чыгармачылык ийгилик каалайм. Балдарыбыз менен аман эсен болуп, ушу силер окшогон бир туугандар менен ушинтип жакшы боореки Кыркыра деген касиеттүү жайлоодо кезигишип атабыз. Ушундай кезигүүчүлөр көп болсун. Биздин оюбузда деле ушул жолоочу эл арасында ушундай чыгармачыл адамдар менен жолугушуп турганы биз үчүн сыймык деп эсептейм. Негизгиси азыр кичине ден соолугу төмөндөп турат. Ошо ден соолугуна жакшы болуп, ушул касиеттүү Кыркыра жардам берип, силер окшогон бир туугандар да жардам тийип, абдан жакшы болуп кетишин каалайм. Мен илгери ушул жайлоодо ата энем жылкы бакчы эле, ушул жердин баарын атам жолоочунун ата энеси дагы менин ата энем да малчы болчу. Ошон үчүн мен бир ырдап коеюн. Баары эле эсимде эмес эми. Жыл кайда бүрүң бараңдан, жылыганы көздөй баратсам, жайлоонун салкын абасы эркелей сого тастыртын, көңүлгө сиңгени гүл жыттай, көркөмүң мени мас кылган. Шутур менен чолуктур, эңседим сени сагындым. Жайлоодо өскөн гүлүңдөн жакама өсүп тагындым. Бала кезде чоңойгонбузда, бул эжем айтып кетпедиби? Кичинекей кезибизде ушул жерден ата энебиз жылкы багып, мындан да ары барчыбыз. Могу аркы өз казактын жери болуп турат. Ошо кезде кыргыздын жери эле. Сарташууну ашып ар жагына түшүп, бер жагына түшүп, ошо жерде биз балалык кездерибиз өткөн да. Анан эми жездемдин жана экинчи акын Кыялбек Урманбетов деп менен мурун тааныш эмесмин. Азыр тиги алыстан атыңды уксам анан жаныма келсем бир киши деп дегендей болуп, мына бүгүн таанышып отурам. Эки акын, бир акын эс алганда, жалгыз эс алганда ыр жазат дечи эле. Эки акын эс алганда эмне болот болду экен? Ошо суроону берейин. Анан эми жездемди болсо бала кезимден билемин. Жездем болсо бул республикада бирден бир сатирик акын болуп эсептелет да. Биз илгери уксаңар керек, Мидин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков, андан Байдылда деген, андан кийин ушу жездемдин, мен ойлойм да, мындан жездемден ашып кеткен киши деле жок. Тамсил чыгарат, өзү тамсил менен ырдайт, ушундай жакшынакай билип жүрөбүз да чыгармачылыгына. Анан эми эмне каалайм? Жездеме жана Кыялбекке дагы
ийгиликтерди каалайм, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болушсун. Ден соолук болсо, мына акыркы бу Карка жайлоосунда отурабыз, эс алып отурабыз. Бардык эс алып отурган бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Ден соолук болсо бардык иш болот. Ден соолук болсо ырда болот, ден соолук болсо бийде болот, ден соолук болсо бардыгы болот. Ошон үчүн жездеме ден соолук каалайм. Эмкиде оорубасын, эч качан оорубай, ушинтип бизди кубантып ыр жазып жүрө берсин. Эл шайырлары эл арасында дегендей жайлоодогу эс алуучулар менен малчылар дагы жан дүйнө азыгына ортоктош болуп өздөрү да ырдап көңүл отун көтөрүштү. Кыргызга өнөр дүйнөсүн чексиз бергендигине бул күнү да күбө болдук. Бири өзүнүн чыгармаларын тоосундай толкуп ырын окуса, бири күрпүлтөп аккан суудай манас айтып, дагы бири үн созо ырдаса, эки акын Жоло Чырышбаев менен Кыялбек Ырманбетовдой таланттардын көөнөрбөс ырларынан обоңду ырлар жазылып, атпай кыргыз журтчулугуна тарап, эл оозуна түшпөй ырдалып жүргөнүн кимдер гана билбейт. Ал муздактан кыргыз деген эл жашап, ак кар баскан тоолор менен тең жашап, ат жалында шамал менен тең ойноп, ал түндөсү жылдыз менен сырдашат. Кыргырларга ак боз үйлөр тигилип, кыраандыгы кыйла журтка билинип, кыйын кезде кырылбаган кыргыздар кыр кууктай бир түндүккө биригип. О алато, ыйыгыңан көркүңөн, от жүрөктүн жаралдыңбы өртүнөн, сен дегенде сезим кылдай толгонуп, мен керемет комуз болуп чертилем. Чычкандарың мышыктын эрмегинде, чымчыктарың кыргыйдын чеңгелинде, таразанын таштарын теңдеп койбой, тагдыр сен тушкулгансың эмне күнгө. Каак деген каргаларың жүзгө чыгып, какшанган булбулдарың бирге чыгып, чытырманды катыгын берип жүрөт, чытырмандын карачымын турмушка билге чыгып. Алдуулар уялбастан бири кичине, арканды саптап алып, ийнесине алсыздың ары калчап, бери калчап, айнектин сыныгын да бийлетүүдө, кара таман кайда барса уйпаланып, калыстык жок канат кыйрык куйкаланып, чырылдатып ирегеде талап жатат, чындыкты көчүгүнөн бурдап алып. Жараткан мыйзамыңды кайра көрсөң, жашоодо арманым жок, анан өлсөм, канат эле кумарым канат эле, карышкырды жеп аткан койду көрсөм. Көчөлөрдөн көп көрөм, суктанамын көзелектен өткөрөм, жылмаңдаймын барысына тийишип, жыйырмамда мен мынчалык көппөгөм. Шектенбесин көрүп билген жакындар, шериктешим менде да бар асыл жар. Сууру балам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акын бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер Шекербек Алиев акы мынакей Жоло Чырышбаевди атайын эскерип, өзүнүн ырларын окуп берди. Анан бүгүнкү доорунун программабызда улуу акын, сатирик, кыргыз эл акыны Жоло Чырышбаевди эскердик. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.